Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Жалпы айымдарды 8 март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым ушундай жаз күнүндө жаркырап жүрө беришиңиздерге тилектешпиз. Жана ошондой эле бүгүн биздин студиябызды көрүккө бөлүп, татынакай сулуу эжеке Айнура Сагынбаева келип отурат. Айнура эже, саламатсызбы? Саламатсызбы. Айнура Сагынбаеваны баарыңыздар тааныйсыздар. Айнура эже, сиз менен мындан көп убакыт мурун бат-баттан жолугуп турчу элек. Андан бери топ убакыт өтүп калды. Жаңылыгыңыз бар экен, жакшы иштерди кылып жатыптырсыз. 18 март жаңылбасам, кызга 40 үйдөн тыюу же деген аталышындагы китебиңиздин бет ачары болот экен. Китеп жазууга эмне түрткү болду сизге? Биринчи ирет бул айымдарга жардам бергим келгени түрткү болду. Анткени мени билесиздер, көп жылдан бери мен ишкерлик менен алектенем. Сагынбаева деген брендти рынокко биринчи мен чыгардым. Пластикалык хирургия, эстетикалык медицина деп өзүм врачмын. Анан ошолорду чыгаргандан кийин, бизнес туруп калгандан кийин айымдарды мындай угуп, биздикке келген кардарларды угуп, анан өзүм да жашоомдо мындай адам деген бышат экен да. Ар бир айым бир нече этаптан өтөт экен, жашоо этабынан. Анан мен дагы баарына окшогон эле келин болдум, жаш келин болдум. Андан кийин ызылдап балдарым менен отурдум. Чуркап иштеп келип, кеч бала бакчадан алып, кайра мектепке алып барып, бүт этаптарын өттүм. Андан кийин бир этапка жетилдим да. Акча бар, бизнес турат, бирок негедир өзүмдү мындай башкача сезип, бактысыз сезип, өзүм жакпай, күйөөм менен мамиле бузулуп, жолдошум менен. Мына азыр көп айымдар ошо бизди көрүп аткан айымдар деле ошол этапта болушу мүмкүн. Көп эле айымдар. Өзгөчө үйдө жаңы, же үйдө кички балдар менен туруп, же үйдөн жаңы жумушка чыгып, же жумушка чыгып үйдө отуруп, бирок балдары кичинекей кез аялды өтө депрессияга киргизет да. Анткени өзүн карабай калат, бала деп калат, приоритеттери башкада болуп калат, өзүн унутуп коет, таштап коет таптакыр. Ошол учурда эле жолдоштору кыйшаңдап калат, мамиле өзгөрөт, башкача болуп калат. Баягы жашынакай суйкайган кыз жок да. Баарына жетиши мүмкүн эмес. Анан катуу депрессияга түшөт айымдар. Мен аны билем. Ошол моментке келип калды да, анан эмне кылдым? Мен деген өзүмө карап баштадым. Мен деген блогер-миллионник болом дедим. Мен блогер болом, мени элдер таанышат деген өзүмө максат койдум. Анан ошол максатка 2-3 жыл тыпырап жеткенге аракет кылдым. Адамдарга керектүү темаларды козгодум. Кээ бирөө уят дейт, кээ бирөө дагы бир нерсе дейт, бирок бул керектүү темалар экен. Ошолордун артынан мен элге сөзүмдү жеткирдим. Андан кийин курстарды алып бардым. Курстарды алып баргандан кийин канча деген аялдын көйгөйүн, көз жашын, проблемаларын угуп атып, элементардуу нерселерди билбейт экен айымдар. Элим жөнөкөй нерсени күйөөсүнө кыйкырган болбойт, сый берсең сый көрөсүң деген нерселер. Кой китеп жазыш керек экен. Анан ден соолук боюнча да билбейт, сулуулук боюнча да билбейт, бабасын карай албайт, боюна бүтүрбөш үчүн кандай дарыларды ичиш керек билбейт. Бүт баарын билбейт экенин билип, мен врач катары, коуч катары, блогер катары, ишкер айым катары бүт тажрыйбамды бүт топтоп туруп ошол китепти жаздым. Китепти жазганда мен алгач эле кыз төрөлгөн деп баштап, аялдын ар кандай мезгилдерин алдым. Ошо умуркай кызга кандай төрөлгөндө эле кандай психологиялык көз караш болот үй бүлөдө. Кыргыздын менталдыгында кандай көз караш. Кыз төрөдү деп кээде роддомго да барбай коет, ошондой нерсени мына кичинекей кезден баштап биздин самооценкабыз козголуп баштайт. Андан кийин тарбия, кичинекей жаңы төрөлгөн кызды кантип жуунтуш керек, жаңы төрөлгөн келиндер билбейт, кызды кантип туура даже подмывать эткенин, жуунтканын да билбейт. Ич кийимди кандай алып бериш керек билбейт, гигиеналык жактан көп нерсени билбейт, тарбияны кандай бериш керек. Чоңойгондо биз чоң аялдар туура эмес тамактанабыз. Эмне үчүн? Кичинекей кезибизде апаларыбыз туура тамактанууну үйрөткөн эмес. Биз кимди карайбыз? Апаларыбызды карайбыз. Ушунча жаш керек экен деп. Кийин өкүнөбүз, моундай кылыш керек болчу дейм деп. Туура тамактануу, анан сүйүү этапы, өспүрүм этапы, сүйүү кандай болот, мээде сүйүү кандай жаралат, эмне үчүн кээде сүйүп калып айымдар аябай мындай жабыркайт, туура эмес сүйөт, туура эмес таңдоо кылат жашоодо. Ошонун баарын психологиядан дагы түшүндүрүп бердим.
Андан кийин ошол эле мен козгоп аткан тема сексология. Биринчи нике түнгө кантип даярданыш керек, кандай жана коркунучтар болот. Ошол маселеден үй бүлөдөгү бузулуудар жаралат. Андан кийин ажырашуу пайда болот. Төрөт, бойго кантип бүтөт, кантип төрөт убагында өзүн кантип алып туруш керек айымдар. Төрөгөндөн кийин аялдар өтө көп өзүнө мындай туура эмес нерсе кылып алып, аябай жабыркай, ден соолугуна зыян болот. Бала деп калат да, өзүн карабай калат. Ошол учурда кандай кам көрүш керек, өзүнө боюна бүтүрбөш үчүн кандай дарыларды ичиш керек, анан эркек менен кандай мамиле болуш керек, жолдошу менен кандай мамиле болуш керек. Биздики мындай да, же таптакыр этегине намаз окуп калабыз, же керсейип мен кыйынмын дейбиз. Мындай ортодон партнердук, баланс, партнердук мамиле деген түшүнбөйбүз. Ошондон мындай аял да быша элек, эркек да быша элек. Эки кичинекей бала үй бүлө түзүп алып, 40-ка 50-ге чыгышат да, тытышып атып, урушуп атып бири-бири менен. Бул туура эмес. Ошодон депрессиялар болот, ошодон канча онкология бар өлкөдө. Мейли экология деп коелу, тамактануу деп коелу. Стресстин баары биринчи ирет эмнеден? Үй бүлөдөн. Сүйүү жетишпендигинен, тирешүүдөн стресстин бар. Анан аялдар эмне? Төшүнө рак болот, жатындан рак болот. Ошон үчүн бул биринчи ирет бул элдердин үй бүлөдөгү психиканы оңдош керек. Элдердин мээсин оңдош керек деп коем. Өзүңүз айтып калдыңыз, ошол кетемде мындай аял менен эркектин ортосундагы кичинекей бала болуп эле үйлөнүп алышып, анан мындай бири бирине атаандашып барат эле, анан 40-50-ге чыгат деп. Сиздин үй бүлөңүздө да ушундай нерселер ошондой кездештиби? Ар бир адам мына канчалык болбосун, психологдор деле баарын өзүнүн башынан өткөндү айтат. Көп эми баарын болбосо дагы бир 50-60%ды өзүнүн башынан өткөндү. Анан мен мисалы өзүнүн башыман өткөн плюс китептерден, плюс башкаларды анализдөөдөн. Ооба, менин үй бүлөм, мен ачык эле айтып келатам, ар бир эле үй бүлөдө болот. Бул сүйүү циклы деп коет. Андан эч ким качып кутула албайт. Өйдө барып туруп кайра ыдый түшөт, жана чертово колесо барго, чоң карусель, ошондой болуп туруп кайра ыдый түшөт. Мамиле, сезимдер. Ошону кайра өйдө көтөргөндү билиш керек да. Анан ооба, бизде эң чоң өйгө биз быша элекпиз ичибизден. Анткени кичинекей кезибизден баарыңар эле билесиңер, апаларыбыз бөпөлөп, аталарыбыз бөпөлөп, анан ай кой, болот, болбойт деп. Ошентип биз мындай эмоционалдуу жактан өспөй алганбыз. Тыюулар, анан уят деген нерсе. Уят деген түшүндүрүш керек да, эмне үчүн уят? Бала өзү түшүнүп, анан кой, бул нерсени кылбай эле коеюн дешкен. Бизде коркуу, коркутуу жана коркуу. Ошентип эмоционалдуу жактан өспөй калат. Анан эки кичинекей кыз, эки кичинекей бала тирешет. Меники болгон, ооба. Мен жолдошум менен да болгон ошондой мамиле. Көрсөм, мен дагы кичинекей кыз экенмин, ал дагы кичинекей бала экен. Элдер эле ойлойт экен, Айнура Сагынбаева десе эле ошол нерсени айтат деп. Мындай да, ар бир адам өзү кызыккан нерсени гана байкайт. Бир 20% адамдар жабаң ошого кызыгат, жана ошо теманы көргөндө гана илинип калат да. Ал тема маркетинг деп коет да. Ошол тема аркылуу өзүңөргө аудиториянын көңүлүн өзүңө тартып аласың дагы, анан өзүң каалаган темаларды айтып баштайсың. Азыр меники ооба, бул менин жашоомо да байланыштуу болду го. Анткени мен өзүмө ошол операцияларды жасаткам. Ошо козгоп аткан операцияларды жасаткам. Мен дагы мамилемди ошол аркылуу оңдойм дегем. Анткени бизге клиникага келип аткан кардарлар, ой, ошентсем моундай болду, тигиндей болду деп, чын эле деп мен кадимкидей эле жашап аткан, күнүмдүк жашоомдо болуп аткан нерсени айтып бердим да. Ооба, жасаттым дедим. Жасаттым, бирок жасаткандан кийин өзгөрдү мамиле, бирок жанагындай мен каалагандай өзгөргөн жок. Ооба, төшөктөгү маселе жакшы болуп калды, бирок төшөк эмес да негизги. Жашоодогу мамиле ошондой эле болот. Эмнеге деп изилденип баштадым. Эмне себептен? Суп-сулуумун, жашынакаймын, операциялар жасаттым. Тияк-бияктын бүт жасаттым. Арыктадым, өзүмө келдим, иштейм, көз каранды эмесмин. Чоң проблема эмнеге деп. Анан китеп окудум. Аябай көп китеп окудум, почти 3 жылдай китеп окудум, изилдендим. Интернетти уктум, тияктан бияктан, анан акырын жана тумандар кетип барып чёткий картина түзүлө баштады да. Кептин баары биякта экен. Аяк деле маанилүү, бирок бирге.
эгерде бияк иштебесе аяк маанилүү болбой калат да. Айнур эже, психологияга келгениңиз канча болду? Анан сиз азыр бир курстарды окуп атпайсызбы да? Айымдарды бактылуу кылыш үчүн, ошол айымдарга тиешелүү темалардачы. Анан өзүңүздүн тажрыйбаңыз жетип жатабы ошол баягы айымдарга үйрөткөнгө? Биринчиден мен китепти аябай көп окудум. 2 жыл китеп окуганым, бул аябай көп китептер. Экинчиден мен ооба жашоо тажрыйбам бар. Эми ишкер айым болгондон кийин кандай гана адамдар менен иштебейсиң, кандай гана кардарларды көрбөйсүң, косметолог катары мен дагы процедура жасап атып канча сүйлөшөм. Андан тышкары дагы мен азыр официалдуу түрдө сексология, психолог, сексолог онлайн университетте окуп атам. Андан тышкары дагы суроолор болсо, мына азыр психологмун деп атат го, кичинекей курсту бүтүп алып. Психолог болуш үчүн негизи эле медициналык диплом керек. Анткени мээдеги процесстер бул адамдын организми. Кандай гормондор чыгарат мээ, бүт бара гормондор менен байланыштуу да. Кандай процесстер болот, когнитивдүү функциялар деген нерселерди түшүнүш керек жок дегендечи. А биз медициналык академияда ошо психологияны, психиатрияны бүт өткөнбүз. Демек, мен толук эле тажрыйбам бар. Албетте мындай психолог катары консультация кылбайм, бирок мен аны кылам деп дагы айтпайм. Мен жалпысына мындай блогер катары, коуч катары иштегенге тажрыйбам жетет. Башында айтып калдыңыз да, баягы ишим бар, бардыгы жайында, бирок өзүмдү бир бактысыз сезип калган учур болду деп, анан блогерликке келдим деп калдыңыз, Ошондо эле ошол нерсе толукталдыбы? Өзүңүздү бактылуу сезип калдыңызбы? Кандай болду? Блогерликке келгеним өзү эле мени бактылуу кылган жок. Блогерликке келип, мен өзүм үстүмөн иштегеним мени бактылуу кылды. Блогерликке келиш үчүн сен элдин психологиясын аябай изилдешиң керек. Элдер эмне деп ойлойт, айымдар эмне деп жазат, мына күндө эле 1000 киши жазсынчы, 1000 көйгөй. Ошонун баарын анализдеп атып, окуп атып, жооп берип атып, анан кийин курстар башталды. Курстарда ар бир зумда сүйлөшөбүз. Ар бир зумда айымдардын кандай көйгөйлөрү бар, ошонун баарын өзүң аркылуу өткөрөсүң да. Ар бирөөнү анализдейсиң, өсөсүң. Инсан катары өсөсүң, аял катары өсөсүң, адис катары өсөсүң. Бул ошонусу менен жардам берди мага. Жөн эле блогер болуу, анан мен бактылуу болуп калдым деген жок. Курсуңузга катталган айымдардын көбүнчөсү дээрлик, көбүнчөсү эмне көйгөй менен келишет? Анан сиздин курсуңуздан окуп же өзүңүзгө байланышканда кеп кеңешиңизди берип, канча айымды мындай бактылуу кыла алдыңыз? Канча адамга жардам бере алдыңыз? Бактылуу болуу албетте менден эмес, адамдын өзүнөн. Көп мен мындай монтип эсептеген жок, мынча деп. Бирок мен мисалы аябай ойлондум да, менден эми ишкер айым болгондон кийин жөн эле сүйлөй бербейт экенсиң, фактылар керек экен. Мен мисалы курс атканда бул дагы бизнеске кирет. Мен жардам бергим келет, жардам берем, бирок мен дагы оокатымды кылышым керек да. Ошол эле командама төлөшүм керек. Анан ар бир эле бизнесте кылганда мен деген мындай реалдуу нерселер сатып көмүп калыптырмын. Келди пластик операция, келди крем сатам. Анан башында уялып жүрдүм, кантип курс сатам, мындай бул деген жөн эле маалымат да депчи. Анан кийин кантип ошол продукту чын эле мындай элдер акчасын төлөп, анан мындай аябагандай кылыш керек депчи. Аябай окудум, изилдендим, баштадым эптеп бир нерседен. Анан качан мен өзүмө ыраазы болдум, анан эми продукт жарайт деп, эми ушуга акча алсам болот дедим. Айнур эже, мындай айымдарды байкап турсаң, өзүн сүйгөн айымдарды мындай билинет эле сыртынан, өзүн баалаган айымдар. Айрым айымдар барбы? Өзүндө бир комплекс бар, сыйлабайт. Бул эмнеден, кичинекейден калган травмаларбы? Ооба, травмалар бар. Адам өзүн өзү өстүргөн жок. Травма ар бирөөбүздө эле бар. Мына сизде деле мына чукуп келсеңер толтура турам. Биз деген өзүбүздү аяган жакшы көрөбүз да. Баарыбыз эле жертва болгон жакшы көрөбүз. Кичинекей кезинде апам мынтип урушуп койду эле, кичинекей кезинде бияк мынтип койду эле деп эле өзүбүз ошо азыр модада болуп кетпедиби? Ата энеңди кечир, анан кечирүү курсу. Ар бир эле өзүн жертвага салып койгонун жагат да. Анткени жертва эчтеке кылбайт да. Ал мынтип жатат. Кел, мени куткар деп коет. Жок, мен жертва эмесмин, мен өзүм үстүмөн өзүм иштешим керек. Күч менде. Мен өзүмө гана үмүттөнүшүм керек. Мен эч ким келип эме жана чөңүп каткан жерден
эме тартып чыкпайт, только өзүм деп эч ким айткысы келбейт. Ошон үчүн ошол травманы деле проработканы өзүңөр кылсаңар болот. Жок, мен андай эмесмин, жок, мен травма болгон эмесмин, жок, мен окуйм, өзүм мээмди иретке келтирем десеңер эле травманын баары кетет. Сизде дагы кандайдыр бир комплекстер барбы? Ал комплекстерди кантип жеңесиз? Келбетиңизде балким. Толтура, мен адам болгондон кийин кемчиликтерим да бар, комплекстерим да бар. Мен мынтем да. Мен биринчи чыгуу жолдорун ойлойм. Мен мисалы, мага бир нерсе жакпайса, будан кантип чыгып кетем. Анан мындай да, баары эле чыгуу жолдорун ойлойт. Бирөөсү таба албайт, бирөөсү табат. Бирок тапкандан кийин ошол жерге жетиш үчүн миллион жолу жыгылып туруп барып жетиш керек. Бир эле жол баарыныкы болуп кетпейт. Эң негизги көйгөй ошол жака баратып эле, анан даже мына күйөөңөргө мындай мамиле кылгыла, кечинде барып жаным, деп мынтпей, жаным, мындай деп сүйлөгүлө десем, эртеси жазышат да. Ооба, жаным деп сүйлөсөм таптакыр дердейип, мурдун көтөрүп, анан көп кетти. Мына бир эле жолу аракет кылды, анан болбой калды, болду, чаңкасынан кетти. Андай болбойт да. Башкача кылып көрүш керек, дагы башкача кылып көрүш керек. Менде деле толтура болбой турган нерселер бар. Аракет. Невербалика темасын аябай окуп атам. Невербалика темасы бул баарыбыз эле ойлойбуз, мисалы, эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе сөз менен сүйлөп жеткириш керек деп. Андан тышкары көп методдор бар, отурганыңар, көз карашыңар, колду шилтегениңер, кийингениңер, ошол теманы ачып берем да. Искусство флирта или искусство очарования деп коем. Азыр байкасак, айымдар эле өзүнүн үстүнөн иштеп өзгөрүп жаткандай болуп атат. Мырзалар дагы өзгөрөт. Бирок биринчи ирет айым өзгөрүш керек. Мен да аябай изилдендим. Айтып атпаймынбы? Бизде коомдук бышша элек адамдар. Эркек дагы, аял дагы. Биринчи аял бышыш керек. Эгерде мындай окуса, кээ бир үйлөр байкайсыңарбы? Күйөөсү аябай жакшы, аялына кам көрөт, карайт, бүт баарын кылат. Бул бышкан адам. Бышкан адам, аял жакшы быша элек да. Же экөө тең бышкан адамдар. Көбүнчө бизде экөө тең быша элек болгондо, жок дегенде аял бышып барбаса, бул семья чачыран. Бышкан, бышпаган дегени мындай мамиледе эчтеке талап кылбаган адам болобу ошондо, же кандай болот? Эч кимден эч нерсе күтпөгөн. 8-мартка гүл күтпөгөн. Берсе сонун, бербесе чаңкасынан келип чачты бирден тытмай жок. Кечиктиби, болду, истерика болуп жаткалмай жок, телефонду текшермей жок. Мен өзүм сонун дүйнөм бар. Мен толук адам, мен инсанмын, мен өзүмдү сыйлайм, ошон үчүн сага жаман сөз айтпайм. Анткени мен сага жаман сөз айтсам, сенден жаман мамиле алам. Мен өзүмдү сыйлайм. Мен андай мамиле алгым келбейт. Өзүнө өзү кызык болгон. Инсан өзүнүн толук жашоосу бар. Ошол инсанды бышкан адам деп коет. Сиз ошол деңгээлге жеттиңизби? Быштыңызбы сиз? Канча жашыңызда? Бышып атам. Дагы эле бышып атам. Толук бышыш үчүн бул билбейм деди. Тибетте Гималайда турган йога болуш керек го. Тиякта карап. Клиникаңыздын иштеп келе жатканына деле бир топ жыл болду го, эми. Ошондо канча жашыңызда ачтыңыз эле ал клиниканы? Негизи мен косметолог болуп 26 жашта иштеп баштагам. Клиниканы 10-15 жыл болуп калды ачканыма. Келечекте мындай талап кылына турган нерсе экенин кантип көзүңүз жетти эле? Мен интуициям өтө күчтүү да. Биринчиден, экинчиден мен айымдарды ошондой эле кооздогонду жакшы көрчүм. Кичинекей кезимден баштап эле рецепттер бар болчу, эски журналдар, ошодон эле кремдерди бышырып мен, анан чөптөрдү кайнатып, үстүн демдеп туруп, лосьон кылып берчү мен. Башынан эле ошо жакчыма. Анан врач болуп, мен башында ординатура тапшырган, психиатрияга тапшыргам. Апам болбой койгон. Мен психотерапевт болом дейм. Болбой эле мына кайра ошого баратам да. Апам болбой койгон, психотерапевт болсоң жиндердин арасына жин болуп кетесиң деп билесиңер да, апаларыбыздын. Анан алып мен кайра эмеге тапшыргам да, дерматологияга. Ошол өзүмө жакчы, анан мен мындай болуп кетет, тигиндей болуп кетет деп ойлогон жокмун. Ачтым, өзүмө жаккан ишти кылдым, сайрадым, айтып бердим. Анан ошентип эле популярдуу болуп кетти. Айнур эже, өзүңүз дагы денеңиздин айрым жерлерине пластикалык операция жасаганыңызды деле ачык эле айтып, көрсөтүп жүрбөйсүзбү? Анан пластикалык операция бул оорусумал деп калышат да, мындай оорудай болуп, бир жериң жасатсаң кайра бир жериң жасаткың келет депчи, ушундай болобу чындыгында?
мындай мифтерге кирет го. Міне бул миф, анткени пластикалык операция туруп эле адам уктап туруп жасатпайт да. Пластикалык операцияны эмне үчүн жасайт? Чын эле физикалык бир кемчилигин кетирүү үчүн болот. Мисалы байкелер келет, көзүм айланайын, эжелер көзүм ачылбай калды, кесип окуй албай калдым, мына түшүп кетти деп, же чий албай калдым деп. Же комплекстери бар кыздар келет, жаш кыздар. Көздөрүмдө жүлжүйгөн, чоңойткум келип атат деп. Мен мисалы көзүм түшүп калган болчу. Кадимкидей түшүп калган болчу, анан жасаттым. Просто биринчи хирургдар жакшы жасаучу эмес да, анан туура эмес жасап коюп кайра. Зато мен өзүм көзүмөн түшүндүм да, кандай оңдош керек экен, кандай мындай туура эмес жасалып калса кандай болот экен. Анан мисалы төрөттөн кийин меники арык болсом деле монтип курсагым чыгып турчу. Мурдагы фигура жок, комплекс болгом. Аябай комплекс. Мурда жашынакай кийинейм десең, бетиң жапжаш, тияң болсо бултыйып майлар чыгып турат. Аябай ошон үчүн жасаттым, алдым. Бул деген мындай туруп эле адам жасай бербейт. Же комплексин жок кылыш керек. Ошол аркылуу комплексти жок кылып, өздүк бааны көтөрүп, мындай мамилемди өзгөртөйм, жашоодо ордун табайм дейт. Же физикалык кемчиликти жок кылайм. Айнура эже, баягы өзүңүзгө жасатканда деле комментарийлер деле келди болуш керек, баягы Кудай жараткан келбетти оңдоп түзөгөн болбойт дегенчи. Ошондой нерселерден кантип чыгасыз андай кырдаалдан? Кантип түшүндүрөсүз элдерге? Кудай жараткан нерсени деп биз мындай жалпы айтабыз. Көбүнчө эмне үчүн айтат? Мен биринчи адамды түшүнгөнгө аракет кылам да. Эмне үчүн айтат? Туура эмес түшүнүктөн, бирок бул 20%. 80% көрө албастыктан айтат. Жасаткысы келет, же ошондой жасатылган аялдын жанында суп-сулуу болуп жүрсүн десе, бирок акчасы жетпейт. Мүмкүнчүлүгү жок. Андан көрө отуруп шоп койгон жакшы да туурабы? Ада колунан келсе жасатмак. Баары эле азыр жасатып атышат. Азыр эми табияттагы нерсе эчтеке деле жок го, чачыбызды деле боеп атабыз, тишибиз түшүп калса саудырып атабыз. Анда Кудай берген нерсе менен жүрсөк, баарыбыз тишибиз жок жүрмөкпүз, уже 30-тан баштап баарыбыздын тишибиз күйүлүп түшүп калмак. Кийим деле анда жөн эле жанагындай шкуралар деле кийип жүрмөкпүз. Мындай ойлоп көргөндө өзүнө керектүү нерсени гана, бул болот, жете колу жетпеген, же ичи күйүп, бирок жете албаган нерсени бул болбойт деп коет экен да. Айнура эже, анда маегибизди ушу менен жыйынтыктайлы. Аз бирок саз сүйлөштүк окшойт. Абдан биздин көрүп жаткан айымдарга пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Сиздин келе жаткан майрамыңыз менен айымдарга кайрылуу кылсаңыз болот. Урматтуу айымдар, келе жаткан майрамыңар менен биринчи ирет баарыбыз биз аял экенибизди, биз айым экенибизди унутпашыбыз керек. Кандай болсо да өтө чарчап, стресске кабыл алып, ден соолугубузду карабай, башка нерсенин баалуулуктарыбызды өзгөртүү бул туура эмес. Аял деген бул мындай сыйкырдуу күчү бар периште. Бизде ушунчалык көп сыйкырдуу күчтөр бар. Болгону гана ошону колдонгону билбейт экенбиз. Ошону колдонгону үйрөнүшүбүз керек. Кантип өзүбүздүн аялдык сапаттарыбызды ачып, женственный болуп, назик болуп, акылдуу эмес, акылман болуп, тирелешип, жанагындай конкурент болбой, тескерисинче жумшактык менен алып, акырындык менен жылып, мына ошондо силер эң чоң ийгиликтерге жетесиңер. Бирок өзүңөрдүн жаратылышыңарды сындырбайсыңар. Аял, айым, эне, апа, ошол сөздөргө татыктуу боло элем. Урматтуу көрүүчүлөр, анда ушунуз менен биздин эфирибиз соңуна келип чыкты. Менин YouTube каналымдан дагы кайсы инсанды көргүңүздөр келет, комментарийге калтырсаңыздар болот. Кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар.